Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Бизге кыргыздарга ушу коронавирустун келгени туура эле болду да. Анткени биз бузулуп кеткенбиз. Бизде шүгүрсүздүк, ичи тарлык, бири-бирибизди отуруп алып сындамай, бири-бирибизге колдоо көрсөткөндүн ордуна бут тосмой, жатып алып эле элдин айыптарын издемей болуп калганда бизге негизи жакшылык жарашпай калганда. Мына бир адам бир соопчулук иш кылам деп акчасын таратам, муктаждарга акчасын таратам деп чыкса, аны элдер сындап эмне дешти? Анын акчасы арам деп, арам дей берди. Ал бала критиканы көтөрө албай, мына отургузуп салдык аны. Эми берсе дагы жаман, бербесе дагы жаман да бизде. Эми ал берип жаман болду. Эми бербей жаман болгондор кимдер? Ырчыларга асылдык бизчи. Ырчылар эмнеге бербей, элдин акчасына байып кетишти деп, алар эмне бергенге милдеттүүбү? Аларды тойго чакырган ким? Өзүбүз да. Алар суранган жери жок. Эми мына тойдун үстүнөн той, мына эми ачыкка отурабыз. Муктаждар көп. Эми биякта критиканын себебинен ырчылар чыгып, коем эл бизди сындап атат деп таратып баштаса, камерага тартат да. Кана силер эч кимге таратпай атасыңар десе, алар камерага тартат да. Көрсөтүш керек да, алар коомгочу, коом ушинтип сындап атса отуруп алыпчы. Анан кийин коом эмне деп баштады? Эмнеге камерага тартат? Бул Кудай үчүн кылынгандан кийин камерага тартпай эле койбойбу? Буну деген купуя кылыш керек депчи. Элге эч нерсе жакпайт туганда. Эми кичине колунда барлар ун таратып баштаса, эмне деген сөз чыгып атат? Курттап кеткен ун таратып атыптыр депчи. Эми албетте бир-эки мешокто балким курт чыгып калгандыр. Эми ал бардык тонналаган ундун бардыгы курттап кеткен белгиси эмес да. Ошондуктан туугандар башка бирөөлөрдү сындагандын ордуна өзүбүздү анализ кылайлычы кана, өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө көз салайлычы. Азыр аял менен күйөөсү эмне? Мышык менен иттей жашап атат. Уруш көп, ажырашуу көп, балдарга көңүл бурулбай атат. Бардыгыбыз жалкоо болуп бүттүк. Мына балдарга көңүл бурулбагандыктан мына 10 күн ичинде 7 бала, школьник бала асынып өлдү. Ага ким күнөөлүү? Ошондуктан туугандар кичине көзгө каранып, өзүбүздү анализдеп, жатып алып, элди сындай бергендин ордуна мен эмне жакшылык кылдым? Мен ушу жашыма келип эмне нерсеге жеттим деп өзүбүзгө кичине суроо берип, өзүбүздүн айыптарыбызды издеп, өзүбүздүн жашообузду карай турган болсок, анда башкалардын жашоосуна, башкалардын ишине, сөзүнө маани бергенге убактыбыз дагы жетпей калат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүн жума күнү жараткан Алла Таала чексиз мактоолор болсун. Ушундай кайрымдуу, берешен мусулман бир туугандарыбызга мынакей Алла Таалам товфик берип, 1500 кап ун, Кудай кааласа, ушул эң кембагал, эң муктаж, эң биринчиден ушу биздин имамдарыбызга, диний кызматкерлерибизге, медреседеги окутуп аткан мударристерибизге, ошондо менен биргеликте эле жетим жесир, кембагал, инвалидтерге мынакей таркатыла турган 1500 кап буюрса 1500 үй бүлөгө берилип атат. Жараткан Алла Таала ушул кайрымдуу инсандарыбызды Алла Таалам берешендүүлүгүнө кабыл кылып, дагы көптөгөн жакшы иштерди кылганга Аллахым товфик берсин. Аты аталбаган ушундай жоомарт инсандар дайыма болот экен. Алла субханаху ва таала мынакей кабыл кылсын. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атынан ошол кишилерге мынакей чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдирип, эки дүйнөнүн бактылуулугун каалап тилеп кетмекчимин. Аллахым кабыл кылсын. Жараткан Алла Таала ушул бүткүл ааламдан, жалпыча Кыргызстан мамлекетибизде өзгөчө бардык оорулардан, балелерден, кесепеттерден, өзгөчө ушул коронавирус оорусунан Аллахым сактап, ооруларга шифа берип, жана ушул кайгылуу, кыжалатчылык ушу күндөрдөн Алла Таалам тез аранын ичинде арттырып, Аллахым ушу жакшы, бактылуу, бири-бириз менен ынтымактуу жашаганга Алла субханаху ва таала жеткирген болсун. Учурдан пайдаланып, бардык Кыргызстанда ушундай бай, колунда бар атка минер,
кишилерди берешен, жоомарт кишилерибизди ушундай кайрымдуулукка чакырат элек, өздөрүнүн зекеттерин, садакаларын, үшүрлөрүн, белектерин дегендей жардам беришсин элибизге. Жараткан Алла Таала бул өтө жагымдуу амал. Ушундай кыйынчылык мезгилде бири-бирин колдоо көрсөтүү бул Алла Таалам дүйнө ахиретти бактылуулукка жеткире турган улуу амалдардан. Рахмат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Көйгөйлөр пайда болгондо, кандайдыр бир проблемалар пайда болгондо, дайыма сиздер ошо жардам колуңуздарды сунуп келесиздер. Ал үчүн биз ушу жалпы элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. On behalf of the people of the Kyrgyzstan and the country, pointing that one of the first people to also make a rule for the transparent, goes in the right direction. Thank you very much. Actually, it is just a handed basket. As Minister said, this is rice, sugar, macaroni, tea. And inshallah, also we are interested and happy to do this again, inshallah, during Ramadan. We do it, inshallah, again, more than this. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Мынакей Жоомарт Берешен кол деген уюм бар экен, коом бар экен. Ошо эжелерибиз, агаларыбыздын, инелерибизден түзүлгөн, ушу мекендештерден, сыртта иштеген мекендештерибизден түзүлгөн экен. Ошолор дагы жөн жатпастан, ошо кайдыгер карабастан, Кыргызстаным деп, кыргыз элим деп, ошо сырттагылар мынакей азыр дагы бир аз акчасын салган. Азыр дача суу айылын алып бара жатабыз. Анткени шаар ичинде жакынкы райондордун баарына жеткирип, ошо элдер камсыздап атышат, ырчылар, чоорчулар дегендейчи. Анан бирок ушул сырттагы айылдар калып калып атат да. Ошол жактар азыр дача суу айылын алып баратабыз. 15 үй бүлөгө азыр уун, чай, туз майын кылып алып туруп ошол жака алып баратабыз мынакей. Өзүбүз эле билесиздер, ушундай да кызмат кылбасак, биздин жарандык милдетибиз качан көрүнөт. Ушундай да биз милдетибизди аткарышыбыз керек. Кыргызстан деп жүрөк согуп атабы, Кыргызстан деп патриот болгоңор келип атабы. Мына ушундай да өзүбүздү көргөзүп алышыбыз керек. Андыктан ушу Жоомарт Берешен кол коомунун баардык жааматына Аллах ыраазы болсун. Бул күндөрүбүз өтүп кетет, бирок ушундай күндөр эч качан унутулбайт. Андыктан сиздерге Алла ыраазы болсун. Азыр ушу сиздер берген аманатты биз өзүбүз өз колубуз менен алып барганы жатабыз. Андыктан ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жоомарт Берешен кол коомунун баардык жааматы сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Мынакей дача суу элинин бир аз болсо да 15 үй бүлөсүнө кичине бала бакырасы менен биргеликте көңүлүн көтөргөнгө аракеттендик. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Сиздер берген аманатты өз ээлерине мынакей жеткирип келип отурабыз. Андыктан ыраазычылыгыңыздарды айтсаңыздар болот. Мына мекендештерибиз сыртта иштеген. Оор күндөн чыгып кетели. Оор күндөн чыгып Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Бүгүнкү күндө кыргыздын башыга бир аз сыноо түшүп турат. Бардыгыңыздарга сабырдуулук берсин Кудай Таалам. Ушул учурда кыйналган элибизге жардам берип аткан бүткүл Берешен инсандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Анан бул кайрылуум бар эле бизге кече Бишкектин четинде бардыгыңыздар билесиздер, дача суу деген айыл бар. Ал жерде билесиздер каргашалуу окуя болгон. Ошол жерде бүгүн кыйналган үй бүлөлөр көп экен, жесирлер көп экен, ата энеси калган балдар бар экен, анан майыптар көп экен. Туугандар ошол жака дагы бир аз көңүл бурсак, ушул кайрымдуулук кылып жаткан инсандар, анан бийлик тарап, өкмөт тарап, сиздер дагы көңүл буруп койсоңуздар, ал жака бийликтен, өкмөттөн бир жакшы жардам бар эле экен, барып калар деген үмүттөбүз. Бул кайрылуу сиздерге жалаа эмес, күнөө тагуу эмес.
Балким убактыңыздар жетпей аткандыр. Ошон үчүн ал жакта кырдаал оорураак экен, ошон үчүн бир аз көңүл буруп койсоңуздар. Анан дагы бир сураныч, ал жактагы туугандар бир ушундай кайрымдуулук кылып жүргөн фондко кайрылган экен, бирок алар ал жак алыс, биз бара албайбыз деп коюптур. Туугандар, ойлонуп көрөлү. Биз убагында ушундай фонддор акча керек болсо бирөөгө башка областтарга дагы барып эле акча чогултуп келебиз. Бирок бүгүнкү күндө ошол эле жардам берип жүргөн инсандар жардамга муктаж болуп калганда аралыкты ченебейли туугандар. Колдон келишинче аракет кылалы. Келиңиздерби туугандар, ушул оор күндө бардыгыбыз ынтымактуулук менен, түшүнүү менен ушул учурду жеңели. Анан бул Жоомарт Беришин кол жамааты бүгүнкү күндө жардам берип аткан жардамдары бул 3-4 адамдын акчасы эмес, же бир байдын, чиновниктин акчасы эмес, бизнесмендин акчасы эмес. Бул жалпы ушул мигранттардан чогулган акча, 50 сом, 100 сом, 1000 сом кылып туруп чогулган акча. Бул Жоомарт Беришин кол жамаатынын жардамы, бул жалпы элдин жардамы деп түшүнсөңүздөр болот. Ушул айрыкча сыртта жүрүп, өздөрү кыйынчылыкта жүрүп, 50 сом, 100 сом кылып салган бир садакалары бул Кудай Таалам кабыл кылсын. Сиздерге эч качан оор кыйынчылыктар келбесин. Кудайым ушул рызкыңыздарды кенен кылсын. Бардыгыңыздардан Алла разы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Микрорайон Восход подъездерди дезинфекция кылып жатабыз. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Биз кайрымдуулук иштерин улантып атабыз. Бүгүн Мега Сити тазалык жана сулуулук супермаркети 50 муктаж үй-бүлөгө, азык-түлүктөргө салым кошту, жардам берди. Буюрса таркатылабыз. Сиздер менен тааныштырып коеюн. 5 килограмм un, 1 килограмм күрүч, 1 килограмм сахар, 1 килограмм горох, китлап, рожки, дагы рожки, гушонка, томат, 2 литр май болуп, анан чай, бир үй-бүлөгө ушул комплект берилет. Кудай буйрса, ошондой комплект 50 муктаж үй-бүлөгө ушундай пакеттерге салып таркатылды. Мега Сити супермаркетине дагы бир жолу терең ыраазычылыкты билдиребиз. Буйрса мынау бардыгы 50 муктаж үй-бүлөгө келип атайын складтан алдык. Ушул ишке салым кошуп аткан бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетем. Фейсбуктагы, соцсеттеги ар бир агайындерге, эже карындаштарга, салымын кошуп аткан ишкерлерге бүгүнкү кайрымдуулук дагы эскертип кетейин. Мега Сити тазалык жана сулуулук супермаркетине рахмат, терең ыраазычылык кетет. Буюрса булар 50 муктаж үй-бүлөгө таркатылат да. 25-и Мурас Ордодо муктаж үй-бүлөлөргө, андан кийинки 25-и дагы башка биздин Бишкек шаарында жашаган муктаж үй-бүлөлөргө берилет да, тизмелер. Biz Qirg'iziston Respublikasining eng olisgi oblasti, Batkin oblastini Laylak rayoni Isfana shahrida yashaymiz. Bizda bir poliklinika bo'lib, unda 70 sotrudnik ishlaydi. Bizning Batkin oblastimizda ham butun dunyoga pandemiya bo'lgan koronavirus qatalgan. Bizni Isfana shahrimizda Batkinga borib kelgan kontaktlar, Rossiyadan kelgan kontaktlar, Umradan kelgan kontaktlar, da'vatdan kelgan kontaktlar bor. Biz ularni holidan tez-tez xabar olib turamiz. Yana kunda kasallarni priyom qilamiz. Ammo bizda kunda almashmasdan kiyadigan xalatimiz bilan maskamizdan boshqa hech qanday formamiz yo'q. Agar bizga
yordam bersangiz judayam minnatdor bo'lardik. Bizga bir kunlik xarajatimiz uchun 70 sotrudnikka 70 ta bir marta kiyib tashlaydigan xalat, 350 maska, 350 perchatka, 70 antiseptik, 50 ta gradusnik, 100 ta shpatel bir kunlik xarajatimiz uchun kerak. Agar yordam bersangiz juda minnatdor bo'lardik. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Қолдарыңды босатып қойын ал, сосын жіберіңдер әңгімені. Қолың шығаршы былай. Әлиге, Әли, Ахметке бірден, Ахмет. Әли, іште өтсіңдер. Әңгімелесіңдер ал. Әңгімелесіңдер екеуің. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.